кылмыштын катталуусу былтыркыга салыштырганда 7% азайган. Bir ayıplanıcı çağrıda Kırgız Respublikası Kılmış Ceza Kodeksi 156. Belenmesi'nin 3. bölümü boyunca 3 yılga çeyinki mühürlükler belirli kızmat orunu eyleyecek belirli 3 yılın 3 milyon aletlerin oturumunun adına 8 yıl belirli atılıp 77. belenesinin negizinde Akarata dayandıran yazılar yarım jartığa koşulup bir oda 3 yılga belirli bir kızmat orunu eyleyip okumunun ajaratılып 9 yıl belirlinden ajaratılıp Азыр кыздын адвокаттары ата-энеси менен кошулуп жогорку сотко өзүнүн арызын жиберип туруп, бул менин оюмча азыркы мезгилде бул акыркы сөз эмес, жогорку сот гана өзүнүн акыркы сөзүн айта алат. Ошондуктан мен ойлойм дагы азыр адвокаттар менен бирге иштешүү маселелери көтөрүлөт. Бул окуя болгондон кийин бул кыздын ата-энеси менен жолукканбыз, адвокаттар менен да сүйлөшүп атабыз. Ал деген шаардык сот менимче акчага сатылды деген ойдомун да. Анын жоолору бар. Эмнеге дегенде алардын жактоочулары мага туугандары бир канча акчалар сунуштаган. Эгерде акчаны алсаң, алдың, албасаң, соттун нугун буруп коебуз акча менен, алсаң алып калың, албасаң сот менен чечебиз деп койгон да. Мен кечеги соттун өкүмүн уккандан кийин ал нерсеси ишке ашканын туйдум да.